Футзал, волейбол жана баскетбол 3 спортту бириктирген мелдеш. Бул 19 жашка чейинки спортчулар үчүн чоң сынак. Ага катышуу үчүн Казакстан жана Кыргызстандан курама топтор келген. Бишкек шаарынын мэринин кубогу өлкөдө биринчи жолу өтүүдө. Мелдеш футзалдан башталып, мында Алматы, Бишкек, Караганда жана Ош шаарларынын курама топтору 3 күн бою күч сынашат. 4 команда футболдон, волейбол, баскетболдон кечти. Бул 7 күн болот. 7 күнүн ичинде ошо 3 түрүнөн жеңүүчүлөрдү аныктап чыгып, анан сыйлыктарын беребиз. Жакшы клубоктор даярдалган мэрдин атынан, мэриянын атынан ошолорду тапшырып, анан келечекте бул турнирди дагы көбөйтүп. Алматы курама тобу бул мелдешке жогорку даярдык менен келген. 2 ай бою тынымсыз машыгуулар өз жыйынтыгын берип, биринчи оюнда эле Бишкек командасын жер каратты. Акыркы эсеп 4-2. Биз бул мелдешке дыккат даярдандык. Биринчи оюндун жеңгенибиз менен бошотпойбуз. Калган атаандаштарыбыз да оңой эмес деп ойлойм. Мындай мелдештерге негизи эле мыкты командалар келет. Соңку жылдарда жаштар арасындагы мындай мелдештер серия өтөт. Эл аралык талап менен уюштурулган таймаштар өз учурунда өлкөдөгү жаштар спортунун өнүгүшүнө себепкер. Бул мэриянын кубогу өзгөчө бизге чоң жардам деп ойлойбуз. Анткени биздин деле мисалы жаш өспүрүмдөрдүн футзал боюнча командалары мындай футзалдын өнүгүшүнө болгон мындай чоң кадам деп ойлойм. Анткени ушундай Алматадан, Карагандадан жакшы командалардын өспүрүмдөрү келип, биздин өспүрүмдөр менен ойноп, өзүнчө чоң беттештер болуп атат. Аларга деле тажрыйба деп ойлойм. Жандуу мелдештер өз күйөрмандарын тапты. Оюнчуларды колдоп келген көрүүчүлөрдүн саны арбын. Футзалдан башталган мелдеш 2 күндөн соң жыйынтыкталып, андан соң волейболдон жана баскетболдон таймаштар башталат. Гүлжан Турдубаева, Кубат Эсенбеков, ЛТР, Бишкек.